Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдук телерадио берүү корпорациясы Кыргыз Республикасынын мамлекет башчылыгына шайланган Садыр Жапаровдун президенттик кызматка расмий киришүү салтанатын түз алып берүүсүн баштайт. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы ведем прямую трансляцию из Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Буквально через считанные минуты начнется торжественная церемония вступления Садыра Жапарова в должность президента. Ант берүү Азими Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтөт. Бүгүнкү күн жалпы Кыргыз мамлекети үчүн абдан терең тарыхый мааниге ээ. Победу аналитики и эксперты предрекали Садыру Жапарову уже во время предвыборной гонки. Согласно опросам, он был фаворитом избирателей во всех регионах страны. И уже сегодня начнется президентский срок 52-летнего Садыра Жапарова, самого молодого главы государства в Центральной Азии. Избранный президент не раз в своей речи говорил о том, что осознает колоссальную ответственность перед каждым гражданином Кыргызской республики. И, конечно же, считает своим долгом сделать все для развития страны. Ант берүү Азими өтө турган Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын залына чакырылган меймандар келишти. Иш-чарага катардагы жарандардан тарта коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү жана чет элдик атамекендик маалымат каражаттарынын алдыңкы маалымат каражаттарынын жетекчилеринен турган 1000ден ашуун меймандар чакырылган. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун сунушу менен бардык чыгымдар азайтылган. Белгилей кетүүчү жагдай жарандардын коопсуздугун сактоо максатында, ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында бардык санитардык эпидемиологиялык талаптар камсыз кылынган. Күн мурун чакырылган меймандар ПЧР анализдерин тапшырышкан болчу. Также отметим, что избранный президент Садыр Жапаров также призвал отказаться от всех обременительных для экономики страны мероприятий. Финансовые затраты были существенно сокращены. В частности, Жапаров отказался от специального кортежа, банкета и других организационных моментов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, президенттин салтанатын инаугурация аземин Бишкек шаарынын тургундары менен Борбор калаанын меймандары Ала Тоо аянтынан дагы түз көрө алышат. Ал жерде атайын чоң LED экран орнотулган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда азыр сиздердин назарыңыздарды негизги иш-чаранын жүрүшүнө буралы. Итак, филармония, Бишкек и считанные минуты для торжественной церемонии инаугурации президента Кыргызской республики. А сейчас мы передаем слово нашим коллегам Алмазу Касымалиеву и Ирине Игимбаевой. Кесиптештер, сөз сиздерде. Рахмат, кесиптештер, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Жалпыңыздар байкагандай, мынакей улуттук филармониянын алдында шайланган президент Садыр Жапаровду тосуп алуу үчүн бардык даярдыктар бүткөн жана сиздер көрүп турган Манас жана Манасчылар композициялык аянтчасында дал ушул бүгүнкү салтанаттуу иш-чаралар башталмакчы. Айталы дегенибиз, Садыр Жапаров алгач ушул аянттагы Айкөл Манастын эстелигине таазим этет, андан соң салтанат өтүүчү залга кирмекчи. Кулалы таптап, куш кылган, курама жыйнап журт кылган улуу Манас бабабызга эң жогорку мамлекет кызматка киришип жатып таазим этүү бул символикалык көрүнүш. Азыр болсо сиздер филармониянын ичиндеги негизги салтанаттар өтө турган залды көрүп жатасыздар. Бул жерде ардактуу меймандар азыр орун алып жатышат. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов, Кыргыз Республикасынын экс-президенттери Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбековдор сыйлуу меймандардын катарында. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов, жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова дагы катышып жатат. Негизинен алганда чакырылган меймандардын көбү катардагы жарандар, маданият, адабият, илим-билимдин, спорттун чеберлери, көрүнүктүү коомдук ишмерлер жана расмий меймандар бар. Эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү, эл аралык абройлуу уюмдардын өкүлдөрү, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү дагы бул жерде бар. Азыр салтанат өтө турган
залға бираздан соң Қырғыз Республикасының туысы, Қырғыз Республикасының конституциясы, Қырғыз Республикасының президентінің стандарты жана төш белгісі алып чыгарылат. Остается немного времени до того момента, когда в Кыргызской национальной филармонии имени Токтагула Сатылганова состоится торжественная церемония в должность избранного президента Садыра Джапарова. Позади предвыборная кампания, накал избирательных страстей, многочисленные поездки по стране и убедительная победа Садыра Джапарова. Сегодняшняя церемония инаугурации пройдет в Большом зале Национальной филармонии. Национальная филармония – это визитная карточка Кыргызстана, своего рода символ гостеприимства нашей страны. Именно здесь новоизбранный президент Садыр Джапаров и принесет присягу. Ова Ирина белгилегендей, саналуу мүнөттөрдөн кийин негизги ант берүү аземи жана Садыр Джапаровдун Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришүү аземи салтанаты башталмакчы. Бул жолу шайланган мамлекет башчысынын кызматына расмий киришүү салтанаты протоколдук гана иш-чаралардын алкагында өтө турган болду. Өлкөдөгү абалды эске алуу менен шаан шөкөттүү, каржылык чыгымды көп талап кылган иш-чаралар болбойт. Садыр Джапаровдун жеке чечими менен элге ыңгайсыздык жарата турган Борбор калаанын жолдорун тосуу, атайын кортеж менен өтүү, салтанаттуу зал, расмий кабыл алуу өңдүү чыгымдуу иш-чаралардын бардыгы токтотулган. Сегодняшняя трансляция ведется с использованием десятков телекамер. И вы, уважаемые телезрители, увидите сегодня самое интересное. Инаугурация Садыра Джапарова будет транслироваться на экране, который был установлен и на площади Алато. У памятника Манасу на центральной площади Алато была смонтирована металлическая конструкция для установки LED-экрана, вследствие чего на центральной площади Алато в Бишкеке для горожан сегодня также организована прямая трансляция сегодняшнего мероприятия. Ова, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бардык иш-чараларды окуяны толугу менен түз эфирде чагылдырып жатабыз. Жана жалгыз гана Кыргыз Республикасы эмес, биздин көчмө телестанция жана спутниктик сигналдарыбызды учурда жүзгө чукул мамлекет алып, өз өлкөсүндө чагылдырып жаткандыгы маалым. Саналуу мүнөттөрдөн кийин болсо, мына ушул жерде негизги иш-чаралар башталганы турат. Аз уақыттардан кейін Садыр Джапаровдун Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришүү салтанаты башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча чечимди жарыялагандан кийин шайланган мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына колун коюп ант берет. Андан соң кызматына киришкен мамлекет башчысы катары Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү, президенттин штандарты жана төш белгиси тапшырылмакчы. Сегодняшняя церемония имеет огромное значение. У каждой детали этой церемонии особый исторический, политический и конституционный смысл. Здесь важно буквально все. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына расмий киришүү салтанаты башталат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу, Кыргыз Республикасынын конституциясы алынып кирилсин.
Қырғыз Республикасының президентінің штандарты, Қырғыз Республикасының президентінің төш белгісі алынып керілсін. Қырғыз Республикасының шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Кармабековна. Уважаемые телезрители, радиослушатели, церемония инаугурации началась с того, что знаменосцы с государственным флагом, конституцией и знаками государственной власти прошли в большой зал Национальной филармонии. Все мы сейчас ожидаем прибытия Садыра Джапарова. Шайланган президент Садыр Жапаровтың келиши менен алдыда негизги иш-чаралар башталат. Aykılmaz oldu dep, İstanbul'da yoldu dep, aykılmaz varında, üzülgeni görülüp, çatılganın götüyle, sayıp yürüp, bakılıp, salıp yürüp, tanılıp, dinlem yürüp, el olup, erilmeni ken kılıp, gönlüneni emesli, özün görüp namazdın, doğulduğunu göğüp koy, bergeneni emesli, aylanayın balvanlar, çuvağı salırlar, çın 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 çıkar, çıngırın çıkar, çıngırıktın ayağı, çındağın kırgız diye çıkar, kararıya görüngen, çuvalırdın eken, kandırıp gelgen kırgızdan, Turan egemin eken, aylanayın balvanlar, atanın görüydüğünü ye, bölyaksızlık tuğan go, tüyegin kulay vergen go, 60'ası taytaro, aldım menin gelgen go, döbü çoldu semeti çıktı vakırıp, manazal vuran çakırıp, manaz dep adam. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей сиздер көрүп жатасыздар. Шайланган президент Садыр Жапаровдун унаасы азыр филармониянын алдына келип түштү. Жана ал азыр Айкөл Манастын эстелигин көздөй бара жатат. Bagengdin özüm Allah'ımın, özüm moneki devallamın, kavraramın karınlıp, kapırıpın çamınlıp, türüyü sevmeyecek sizge gözüm salamın, kuyruğuşka degizbeyim, kuyruğundan bu korga, Kur'an katın degizbeyim, kazdıuşka degizbeyim, kana tuğa kaptırıp, kansınga çaptırmayım, türüyü yetiştirpeyim, kallayın neceke, görücürüm gözümdü, Сиздерге Садыр Жапаров жаңы эле Айкөл Манастын эстелигине таазим этти. Жана угуп жатасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, филармониянын алдында Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосунан Каныкейдин Тайторуну чапканы бөлүмүнөн Тайторунун Марага чыгып келиши жөнүндөгү үзүндү жаңырууда. Бул символикалуу мааниге экенин белгилөөгө болот. Анткени Каныкейине дагы Тайторуну жакшылыкка жооруп, чабышка салган эмеспи?
Манас деп сүріп ал деді. Ошондон ойдың бары ақыр ойдығының барысы. Мамазда мені бұңынан чақыру. Итак, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, прибыл в здание Национальной филармонии избранный президент Садыр Джапаров. До церемонии инаугурации новоизбранный президент Садыр Джапаров проходит через площадь архитектурно-скульптурной композиции «Манас» и «Манасче», выражая дань уважения, преклонился перед памятником Айкуль Манас, и сейчас он проходит в зал, где и будет проходить торжественная церемония. Есіңіздерге сала кетелі, 2020 жылдың 4-5 октябрындағы саяси кризистен кейін Қырғызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланган. Ал 2021 жылдың 10 январына белгиленген мына ошол президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 17 талапкердин арасынан шайлоого катышкан жарандардын 79,20% колдоосуна ээ болгон. Жана бул жеңиши менен буга чейин Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон, Иран Республикасынын президенти Хасан Рухани, Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму Европа биримдиги өңдүү авторитеттүү эл аралык уюмдар дагы куттуктоосун жолдогон. Напомним, что на досрочных выборах главы государства 10 января 2021 года Садыр Джапаров получил 79,20% голосов избирателей. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Джапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын чечими. 2021 жылдын 10 январындагы Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы номер 26 токтому. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы токтом кылат. Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы протоколу бекитилсин. Аталган протоколдун негизинде 2021 жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп табылсын. 1.105.248 же 79,20% добуштуу. Башкача айтканда шайлоого катышкан бардык шайлоочулардын добуштарынын жарымынан көбүн алган Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталсын.
Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна киришип жаткан учурда Жапаров Садыр Нуркожоевичке Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганы тууралуу растама, айырмачылык белгилери, Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси жана штандарты тапшырылсын. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ант берет. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси. Кыргыз Республикасынын президентинин штандарты. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришти.
Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин сөзү. Кадырлуу кыргызстандыктар, ардактуу коноктор, алдыңарда туруп, ант берип жаткан ушул салтанаттуу ирмемдерде 2000 жылдан ашуун тарыхы, ар түрдүү окуяларга бай, күнү тууган замандарда Азияны дүңгүрөтүп, улуу дөөлөт курган, жаза тайып, алдырган замандарда далай азап тозокту да баштан кечирген байыркы элимдин бүгүнкү тагдыры жана келечеги үчүн өтө жогорку жоопкерчилик мойнума тагылганын эң жакшы түшүнүп, бир эсе толкунданып турамын. Бул жоопкерчилик жөнөкөй жоопкерчилик эмес. Байыркы мезгилдеги Барсбек Каган жана анын үзөңгүлөштөрү, берегиде Мухаммед Кыргыз жана анын мүдөөлөштөрү, кечегиде Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана алардын санаалаштары өз кезинде кыргыз элинин келечеги тууралуу кандай санаа чегип, түмөн ирет түйшөлүп, кандай жоопкерчиликти аркалашса, дал ошондой оз уйпаны көтөрүү жана өтөөлүнө чыгуунун милдети биздин алдыбызда турат. Бул жоопкерчиликти өзүмдүн санаалаштарым жана замандаштарым менен чогуу тартууга белсенүү, ата журт алдындагы андай ыйык миссияны жетектөө мен үчүн өлчөөсүз сыймык. Элибиздин басып өткөн жолу чыйралуунун, дем күтүүнүн орошон булагы болуп, тарыхтын улам бир жаңы барагын өздөштүрүүдө элимдин жигер кайратын арттырып гана жүрүп олтурган. Андыктан улуу жана узак тарыхы бар элдин келечеги дагы кең болууга тийиш. Мөөнөтүнөн мурдагы бул жолку президенттик шайлоо өзгөчө жагдайда өткөндүгүн, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришип жатканымды, ант берүү каадасы да өзгөчө кырдаалда өткөрүлүп жаткандыгын белгилеп кетким келет. Бул жөн жерден эмес. Бизди, жалпыбызды, өлкөбүздөгү соңку жагдай, саясий процесстер ушуга кептеди. Бу сапар элибиздин улуу максаттарга умтулуусу, үзүлбөгөн үмүт, татыктуу жашоо тууралуу кыялы баарыбызды тооруган пандемия коркунучунан да күчтүүлүк кылды. Натыйжада калың эл түрө көтөрүлүп, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарууга, мурдагы президенттин жана өкмөттүн бийликтен кетишине алып келди. Өлкөбүз башаламандыктын жана мыйзамсыздыктын чеңгээлинде калаарда, улуттук ынтымакты сактоо үчүн 5 октябрь күнү элибиз аттанып, жапатырмак талап кылган кыял тилектен урмат үчүн чогуу чаран жоопкерчиликти тайманбай өз мойнубузга алып, абалды турукташтыра алдык. Анын ичинде мен дагы жан таттуу экен деп олтуруп алган жокмун. Ооба, биз 30 жылдан бери кыялданып келдик. Курулай убадаларга ишенип, жетеленип келдик. Биз кыска мөөнөттүн ичинде Азиянын Швейцариясына айланууну кыялдандык эле. Биз ар бир 6 жыл сайын бийликтин тынч жолу менен алмаштырылып турушун, ар бир 6 жыл сайын өлкөбүздүн турмушундагы ири жетишкендиктерди чогуу чаран майрамдап, жарандарыбыздын жашоо стандарттарынын жогорулашына, ар бир үй бүлөнүн жакшылыгына тең орток болуп, маңдайыбыз жарыла кубанып турабыз деп кыялдандык элек. Биз парламентаризм идеяларында теңирден тескери түшүнүп, жалпы саясий аң сезимди, саясий маданиятты калыптандыруу мүдөлөрүн кадыресе бизнес долбооруна айландырып алдык. Депутаттык орундардын акчага бааланышы, жалпы саясий маданияттын деградацияланышына алып келди. Мамлекеттүүлүгүбүздүн келечегине коркунуч туудурган көрүнүшкө айланды. Ал ортодо коомдогу социалдык жиктелүү күндөн күнгө, жылдан жылга курчуп олтурду. Тилекке каршы, соңку 30 жыл ичинде коомубуздагы бир ууч топ гана байыгандын үстүндө болду. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндөгү калпыстыктар, экономикалык жаңылыш саясат, адилет, байгер коомду куруу жөнүндөгү кыялдарыбызга, улуттук кызыкчылыктарыбызга кедергисин тийгизди. Натыйжада калың эл журттун чыдамы түгөндү. Ал арада миңдеген мекендештеримдин мигрант атыгып, жакырчылыктын сазынан чыга албай, элимдин туш тарапка чачылып кеткени
ушул көрүнүш тыйылбай уланып жатканы кабыргамды кайыштырат жана жанымды кашайтат. Чыдамдуулуктун да чеги бар. Андыктан 5 октябрь күнү калың журттун парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабын, бийликти биротоло кетирүү талабына өсүп жетиши мыйзам ченемдүү көрүнүш болчу. Бул жолу калың элдин жеңиши уурдалбайт. Калайык калктын аруу мүдөсү узурпация болбойт. Эл журтумдун ошондогу талабын жүзөгө ашырууну көздөө менин президенттик мөөнөтүмдүн негизги мүдөө максаты болмокчу. Демек, күн түндөбөй күчүрөп, бел чечпей иштеп, камбарата, сары жаз кестери, жогорку нарын каскаты сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептеймин. Чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган түп атабыз Долонби, берегиде бир назар би аталарымдан келаткан осуятты урматтаган ата уулу катары Оз Уйпам деп санаймын. Кадырлуу кыргыз калкым, ардактуу коноктор, Кыргызстан соңку 15 жылдын ичинде бийликтин мөөнөтүнөн мурда кетиши менен аяктаган элдик толкундоолордун өлкөсү катары таанылгандыгы жашыруун эмес. Ар бир толкундоонун арты коомдогу ыркты кетирип, улуттук ынтымактын бузулушуна алып келет. Жарандык араздашуунун отун тутантып, мамлекеттин кыйрашын шарттайт деген кооптонуулар менен коштолуп, душмандарыбыз сүйүнүп турду, досторубуз күйүнүп турду. Бирок биздин акылман элибиз, даанышман журтубуз өзүн андай саясий сокурлуктан бийик тутаарын көрсөттү. Улуттук консолидацияга умтулуунун, регионализмдин жана ашынган улутчулдуктун чедеринен кутулуунун жолун тынбай көздөп изденип жаткандыгын далилдеди. Кыргыздарга ириде түндүк түштүк болуп бөлүнүү, жердешчилик, уруучулук мүнөздүү, прогрессивдүү саясий дөөлөттөрдү өздөштүрүү, али эрте деген көз карашты ички жана сырткы душмандарыбыз канчалык таңууласа да, акылман элибиз андай терс жоромолдорду, тайыз божомолдорду кабыл албайт экен. Шайлоо өнөктүгү маалында эл журтты аралап жүрүп, ага дагы бир жолу ынандым. Белгилеп айта кетейин. Шайлоо өнөктүгүн Талас жергесинен баштап, касиеттүү Манастын күмбөзүнө барып, Манас атанын рухуна арнап Куран окуп жатканымда, элимдин ушул кыял тилегин аркалоого, илгеридеги улут аталарынын Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков сындуу кемеңгерлердин жолун талбай улап, кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген эки сап учкул сөзү аркылуу туюнтулган эзелки кыялды, түпкү ураанды, улутту түптөөнүн жана өнүктүрүүнүн, улуттар аралык ынтымакты идеологиясын андан ары сүрөөнгө алууга эрдимди кесетиштеп ичимен шертиштим эле. Ырыс алды ынтымак дейт элибизде. Ынтымакка коомдогу консенсус аркылуу гана алдыга илгерилей алабыз. Мен учурдан пайдаланып, өлкөбүздөгү бардык саясий күчтөрдү, санаалаштарымды жана оппоненттеримди, улуттук азчылыктарды жана диний конфессияларды, коомдун бардык катмарын ушул улуу мүдөнү аркалоо жолуна тилектеш, максатташ болууга чакырамын. Ардактуу коноктор, кадырлуу кыргызстандыктар, элимдин ар бир патриот, мекенчил уул кызы кыялдангандай эле, мен дагы Кыргызстандын экономикалык жактан ыкчам өнүккөн, адам укугу урматталган, мыйзам үстөмдүгүнө умтулган, жаштары келечекке оптимизм менен караган, эркин жана кубаттуу өлкөгө айланышын кыялданамын. Бул аруу тилекти жүзөгө ашыруу боюнча пландарым президенттик программамда айтылды. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө жалпы журтка жарыялап, негизги жоболорун тааныштырдым. Анын өзөккү идеясын кайталай кетейин. Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт.
эрки күчтүүлөр менен шыктууларга экономикалык эркиндик берилип, социалдык жактан алсыздардын катмары коргоого алынып, жаратмандык потенциалды ачылууга, чет элдик инвесторлорго колдоо көрсөтүлүп, Кыргызстанга болгон ишенимдин жана урматтоонун рейтинги артууга тийиш. Экономикалык өсүш, улуттун маданиятынын өнүгүшү, элибиздин рухий эргүүсү менен ери шаркак жүрүшү абзел. Элибиз таланттуу эл. Түгөлбай Сыдыкбеков менен Чыңгыз Айтматов, Төлөмүш Океев менен Болот Шамшиев, Болот Миңжилкыев менен Кайыргүл Сартбаева, Сүймөнкул Чокморов менен Тургунбай Садыков сындуу генийлерди тартуулаган элдин уучу кур эмес. Жаңы муундун өкүлдөрү аты аталган залкарлар жана алардын замандаштары жараткан бийиктикти, алар жараткан рухий маданий дөөлөттөрдү образдуу айтканда маданий кайра жаралуунун салтанатын кайталай алат деп терең ишенемин. Маданий кайра жаралуунун жаңы толкунун көрсөм 21-кылымдын кыргызы катары арманым болбосо эле. Себеби улуттук маданиятты өнүктүрүү, ал жөнүндө кам көрүү, улутту сактоого, мамлекетибиздин келечеги жөнүндө кам көрүүгө барабар. Андыктан негизги максаттарымдын бири маданият тармагын мамлекеттин камкордугуна бөлөө саясатын жүргүзүү. Өлкөбүздүн экономикалык өсүшү, маданий кайра жаралуусу, стабилдүүлүк, алыскы жана жакынкы коңшуларыбыз менен ынтымакта болгон жагдайда гана ырааттуу түрдө ишке аша алат. Кыргызстандагы саясий окуяларга кылдат байкоо салып, олку-солку кылган окуяларга чын дилден кабатырлануусун билдирген, оор учурда бир туугандык колун сунган өлкөлөргө, ириде Орусияга терең ыраазычылык билдиребиз. Пандемия апатынан өздөрү жабыр тартып турса да, кыргыз калкына ак тилден көмөк көрсөтүүгө ашыккан коңшуларыбыз Өзбекстан менен Казакстандын аракетин айтпай коюуга болбойт. Бул өлкөлөр менен тамырыбыз менен тарыхыбыз жалпы, тагдырыбыз дагы жалпы. Демек, стратегиялык өнөктөш бул өлкөлөр менен ар тараптуу мамилени чыңдоо, экономикалык жана маданий байланыштарды улантуу тышкы саясатыбыздын приоритети. Бул саптагы мамлекеттердин катарына Борбор Азиянын башка өлкөлөрүн жана Түркияны кошо кетүүнү туура көрөм. Дүйнөлүк саясатта жана экономикада ойногон ролу күн санап өсүп жаткан улуу коңшубуз Кытай, Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына эң жагымдуу таасирин тийгизүүнү улантат деп ишенебиз. Көп кылымдык коңшулук алаканы өз ара пайдалуу кызыкчылык үчүн колдонууга умтулуп, ал тажрыйбаны улам арттырып, жылдан жылга байып жүрүп олтурушубуз керек. Биздин тышкы саясатыбыз көп векторлуу багытынан тайбайт. Эгемен Кыргызстан, Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразиялык экономикалык союз, Түрк мамлекеттер кеңеши жана башка эл аралык уюмдарда эл аралык милдеттенмелерин татыктуу улантат деп ишендирем. Кадырлуу замандаштар, ардактуу коноктор, мамлекетибиздеги башкаруу формасы тууралуу маселе кызыл чекке түшкөн кызуу талкууну жаратып, мындай тарыхый кезеңди баштан кечирүү да маңдайыбызга жазылган экен. Бул да тегин жерден эмес. Соңку тажрыйба көрсөткөндөй, Кыргызстан мыйзам жоболору урматталган жана кынтыксыз аткарылган темирдей тартипке, экономикалык жана саясий реформалардын жоопкерчилигин көтөргөн. Ошол жоопкерчилик үчүн калың элдин алдында жооп бере алгыдай бийлик системасына муктаж. Эл эңсеген андай тартипти убадага жоопкер бийлик системасын президенттик башкаруу гана аткара аларын өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасы эбак далилдеген. Президенттик башкаруу, адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес. Саясий партияларды ооздуктап,
эл өкүлчүлүгү болгон парламентти жана сот бийлигин көз каранды бийлик бутагына айландыруу дегендикке жатпайт. Тар, өзүмчүл кызыкчылык үчүн элибиздин байлыгын тоноп, уул кыздарын кордоого аракет жасаган жеке басарлык, үй бүлөлүк башкаруу эмнеге алып келерин, аягы эмне менен бүтөөрүн жакшы билебиз. Ошондуктан дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү. Ошону менен бирге президенттик башкаруу өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган саясий, экономикалык программалардын, өкмөттүн алдына коюлган жана башка иш-чаралардын үстүнөн бекем көзөмөлдү, ошол иш-чаралар үчүн жооптуу структуралардан иштин натыйжасын талап кылууну да билдирет. Биздин максат мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттүүлүк үстөмдүгү салтанат курган алпейим коомду куруу. Урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү абалыбызды канааттандырарлык деп сыпаттагандан алысмын. 30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен. Албетте мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат. Ал чараларды жүзөгө ашырууда эрки күчтүү элибиздин дем күчү, колдоосу кубат берет деп терең ишенем. Биз Кыргызстан 21-кылым койгон чакырыктарды туура аныктап, адекваттуу жооп бериши керектигин жакшы түшүнөбүз. Жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болууга тийиш. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости, в этот торжественный момент принесения присяги особенно остро осознаю огромную ответственность перед моим народом. Народом с более чем 2000-летней историей, который мужественно, неустанным трудом, в непобедимом единстве создавал когда-то на просторах Азии великую державу, за его настоящее и будущее. Это колоссальная, тяжелая ответственность. Великие личности, такие как Барсбек Каган, его сподвижники в древние времена, Мухаммед Кыргыз, его соратники в средние века, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков и их единомышленники в современной истории брали ответственность за будущее целого народа. Также я считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа. Для меня это превыше всего. Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее. Вера и надежда людей на лучшее будущее, а также целеустремленность нашего народа были сильнее опасности пандемии. В итоге восставший народ добился признания недействительными итогов парламентских выборов, отставки президента и правительства. В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом. Люди оказались за чертой бедности, и в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. То, что этот процесс продолжается до сих пор, это для нас большая трагедия. Обеспечение наших граждан рабочими местами, возвращение тысяч мигрантов, соотечественников на свою родину – это будет одной из основных обязанностей.
для чего необходимо в кратчайшие сроки реализовать крупные проекты Камбаратинский, Сарыджасский ГЭС, Верхне-Нарынского каскада. Считаю своим долгом сохранить верность заветам наших предков, таких как Доломби, Бирназарби, показавших отношение к родной земле, сохранение сплоченности народа. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости, хочу особо отметить, я начал свою предвыборную кампанию в Таласе, где совершил обряд поклонения Гумбезу Манас, прочитал Коран. Там я дал себе клятву, что сделаю все, чтобы примножить силу, процветание и славу нашего народа, твердо придерживаться идеологии национального единства, оправдать надежды и чаяния моего народа, следовать идеям, провозглашенным нашими отцами Абдыкеримом Сыдыковым, Юсупом Абдрахмановым, Исхак Раззаковым. Дорогие гости, уважаемые кыргызстанцы, я, как и все патриоты страны, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит в будущее. Планы по их реализации изложены в президентской программе, основные положения которого опубликованы в ходе предвыборной кампании. Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа. Непрерывное экономическое развитие страны, его культурное возрождение, стабильность возможны только в том случае, если мы сохраним добрососедские и дружественные отношения с ближними и дальними странами. Мы выражаем большую признательность всем тем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с происходящими событиями в Кыргызстане, в трудные дни оказывали нам посильную помощь. Также искренне хочу выразить благодарность нашим соседям, Узбекистану и Казахстану, за оказанную помощь во время пандемии. У нас общая судьба и история. Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнерами является приоритетом нашей внешней политики. Это относится к странам Центральной Азии, а также особо хочу отметить Турцию. Мы верим, что Китай, как наш сосед и партнер, роль которого растет с каждым днем мировой политики и экономики, в Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане, продолжит свои экономические и взаимовыгодные отношения. Мы должны с каждым годом углублять добрососедские отношения и достичь больших результатов в сферах, вызывающих взаимный интерес. Мы будем придерживаться многовекторности во внешней политике. Суверенный Кыргызстан будет стремиться к сотрудничеству с Америкой, странами Европы и Азии. Также позвольте заверить, что мы будем исполнять международные обязательства в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, Совета тюркоязычных государств, а также других международных организаций. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие гости, наша цель – создание общества с диктатурой закона, где царит справедливость и благосостояние. Предстоящая конституционная реформа также ставит эти цели. Мы стоим перед началом нового исторического этапа. Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые, гордясь своей историей, с оптимизмом претворяют в жизнь самые смелые свои мечты. Уважаемые кыргызстанцы, я далек от мысли, чтобы признать сегодняшнее положение хорошим. Мы начинаем выплачивать внешний долг в сумме около 5 миллиардов долларов, накопленных в последние 30 лет. К 2032 году мы должны выплатить полную сумму внешнего долга. В связи с пандемией коронавируса уменьшился республиканский бюджет.
Катастрофическая ситуация сложилась в энергетической отрасли, где имеется долг в 137 миллиардов сомов. Естественно, выход из этой ситуации сопряжен со многими трудностями. Но я убежден, что вместе с народом, объединив все наши усилия, мы выйдем из этой ситуации. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, призываю вас объединиться и вместе открыть новую страницу нашей истории. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу коноктор, биз тарыхыбыздын жаңы этабын жаратуунун, жаңы барагын жазуунун алдында турабыз. Андыктан урматтуу замандаштарым, урматтуу мекендештерим, келгиле тарыхыбыздын жаңы барагын жараталы. Келгиле тарыхыбыздын жаңы барагын бирге жараталы. Қазақстан Республикасының бірінші президентінің атайын өкілі Тоймебаев Жансейіт Қансейітовичқа сөз беріледі. Урматты Садыр Нұрғажаевич, қадірлі қырғыз халқы, бауырларымыз, сіздерді бүгінгі Қырғыз Республикасы президентінің лауазына кірісуіңізбен, осы үлкен шарамен, төскейде малы, төсекте басы қосылған, айлы аралаш, ойы қоралаш, өздеріңізге ең жақын Қазақстан халқының атынан, оның тұңғыш президенті, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атынан осы құттықтауды оқуға рұқсат етіңіздер. Жоғары мәртебелі Садыр Жапаров мырзаға, Қырғызстан Республикасының президенті, құрметті Садыр Нұрғожаевич, Қырғыз Республикасының президенті лауазымына кірісуіңізбен сізді шын жүректен құттықтаймын. Еліңіздің жарқын болашағы мен мүддесі жолындағы жауапты жұмысыңыз мемлекетіңіздің тұтастығын нығайтуға және халықаралық аренадағы беделін асқақтатуға бағытталған істеріңіздің табысты болуына тілектеспін. Қазақстан және Қырғызстан арасындағы достыққа, тату көршілікке және стратегиялық серіктестікке негізделген ынтымақтастық жаңа сапалы деңгейге көтеріліп, халықтарымыздың игілігі үшін бұдан әрі нығая беретініне үміттенемін. Осы орайлы сәтті пайдалана отырып, құрметті Садыр Нұрғожаевич, сізге зор денсаулық және жауапты қызметіңізге толайым табыс, ал бауырлас қырғыз халқына құт береке мен өркендеу тілеймін. Ізгі ниетпен Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Европа Бірлігінен Борбор Азия бойынша атайын өкілі Петер Бурьянға сөз беріледі. Урматтуу президент Мирза, для меня очень большая честь и удовольствие представлять Европейский Союз на церемонии вашей инаугурации. И хочу в этом очень важном событии поздравить вас и народ Кыргызстана с этой очень важным мероприятием. Для меня очень большая честь прочитать поздравления и приветствие нашего президента Европейского совета господина Шарля Мишела. Урматтуу президент Мирза, Европа Бирмидегенин атынан сизди Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайлан нишиниз менен куктуктоо мен үчүн
чон ыраазычылык. Сиздин президенттик иш ара кетинизге албан игиликтерди каалайм. Позвольте мне продолжить на русском, но я в следующий раз, наверное, прочитаю все обращение на киргизском. Я обещаю это. Ваше превосходительство, от имени Европейского Союза мне доставляет большое удовольствие поздравить вас в связи с вашим избранием и инаугурацией на пост президента Киргизской Республики. Я желаю вам успехов в период исполнения вашего мандата. Я также хочу воспользоваться этой возможностью и случаем, чтобы подтвердить приверженность Европейского Союза усилению отношений с вашей страной. Как надежный партнер, Европейский Союз надеется увидеть ваши решительные действия и шаги в необходимых реформах для страны в сфере социально-экономического развития. Мы уверены в том, что вы, как президент, продвинете амбициозную повестку реформ по модернизации страны для продвижения диалога как в рамках регионального, так и глобального сотрудничества во имя мира, стабильности и безопасности как основных приоритетов. Это также должно включать усилия по продвижению хорошего управления, верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Мы уверены, что более крепкое сотрудничество между Европейским Союзом и Кыргызстаном особенно важно в сложный период, вызванный глобальной пандемией. Европейский Союз готов продолжать диалог, чтобы поддержать открытое правительство, сильное гражданское общество, свободные средства массовой информации. Мы считаем, что это является ключевыми элементами устойчивого развития. Парафирование соглашения июля 2019 года между Кыргызстаном и Европейским Союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве является подтверждением продолжения нашего сотрудничества, базирующегося на общих ценностях. Я надеюсь на скорое подписание данного соглашения. В этой связи я поручил спецпредставителю Европейского Союза по Центральной Азии послу Петеру Буряну представить Европейский Союз на вашей церемонии инаугурации и передать вам мое послание. Я надеюсь на нашу личную встречу, как только будут позволять этому условия. Ваше превосходительство, я желаю вам всяческих успехов на посту президента Киргизской Республики. Искренне ваш Шарль Мишель. Ақ тілек айту үшін Қырғыз Республикасының батыры, социалистік эмгектің батыры, СССР-дің ел сүрөтчүсү академик Тургунбай Садықов чакырылат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн биз эгемен Кыргызстандын тарыхында дагы бир өзгөчө тарыхый күндү башыбыздан кечирип жатабыз. Анткени жалпы элибиз, калай калкыбыз президентке шайланган Садыр Нуркожоевичтин Кыргызстандын элинин алдында ант берип кызматына расмий киришип отурат. Элибиз үмүт менен, илгертен бери элибиз үмүт менен жашаган. Эл үмүтү бүгүн сизде, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Кайраттың тоону бузса да, кашыгын көлдү сузса да,
оозуңдан чыккан сөзүңдөн зор куланы учса да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп Акылман Арыстанбек айткандай, бүгүн сиз элиңиз менен бийик болуп турасыз. Элибиздин багына, мамлекетибиздин багына ак жолтой президент болуп бериңиз. Бата менен ер көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт элибиз. Ээлеген тактың кут болсун, элиме бакыт кут консун. Вадаңыз так, ишиңиз ак болсун. Жамандык кырсык болбосун, берекет тынчтык орносун. Кудайым өзү колдосун. Омик. Президенті Қырғыз Республикасының құралды күштерінің башқы қолбасшысы Жапаров Садыр Нуркожоевич Қырғыз Республикасының Улуттук гвардиясының аскердік жүрішін қабылдайды. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаңы эле диктардын жарыясын уктуңуздар. Жаңыдан кызматына киришкен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров азыр куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы катарында расмий түрдө аскердик салтанаттуу жүрүштү кабыл алмакчы. Ал үчүн Улуттук филармониянын алдында Улуттук гвардиянын жоокерлери тизилип даяр турушат. Итак, уважаемые телезрители, радиослушатели, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Yoldaş Kırgız Respublikası'nın kurallı güçlerinin başkı kolbaşçısı, sizin hizmetinizde resmi girişi, saltanatlı vaziyetine Uluttuk Gvardiyanın özlük kuramı dizildi. Uluttuk Gvardiyanın kolbaşçısı, Gvardiyanın polkovniki Ergeshev. Саламатсыздар мы аскерлер? Мекенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей жалпыңыздар түз эфирде Кыргыз Республикасынын келечеги, эртеңки өнүгүү тарыхы үчүн өзгөчө маанилүү окуяга күбө болдуңуздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров расмий түрдө ант берип, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Азыркы мүнөттөрдө болсо Садыр Жапаровдун унаасы өкмөт үйүн көздөй бет алды. Итак, уважаемые телезрители, радиослушатели, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нурджан Шайлдабекова сообщила, что Садыр Жапаров признан избранным главой страны, набрав 79,20% голосов избирателей. И мы сейчас видим, что автомобиль Садыра Жапарова подъехал к зданию Дома правительства. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун унаасы өкмөт үйүнүн алдына келип токтоду. Аны Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов тосуп алып, азыр кызматтык бөлмөсүнө коштоп бара жатат. Белгилей кетели, урматтуу телегөрүүчүлөр, мындан ары Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат орду мурдагыдай жогорку кеңештин мегемесинде эмес, өкмөт үйүндө жайгашат. Kırgız eline bakmakta tarihte çok güzel baktırgan insan prezident Katar'a karşılık dilekleşmiş. Dilekleşmiş makbule. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн мамлекеттин тарыхындагы маанилүү жана урунтуу учурга күбө болдук. Президент Садыр Жапаров ант берип, кызматына расмий киришти. Баарыбыздын алдыдагы жылдарда жаңы президент менен байланышкан үмүт тилектерибиз ишке ашсын. Действительно, уважаемые телезрители, мы стали свидетелями исторического события. Садыр Жапаров – 6-й президент Кыргызской республики. Избранный большинством олицетворяет доверие и единство народа. А я напомню, что прямую трансляцию вела общественная телерадиовещательная корпорация. Также прямые эфиры вы могли смотреть на телеканалах Алато-24 и Маданият Тарых Тил. Ал эми бүгүнкү негизги иш-чараны кесиптештерибиз Алмаз Касымалиев менен Ирина Эгимбаева баяндады. Аны Жибек Капарбекова жана Расул Багышбаев алып бардык. На этом мы завершаем вещание из Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Процветания и мира нашему независимому Кыргызстану. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстан өркүндөп өсө берсин. Саламатта калыңыздар.